элек. Операциясын жасаткандан кийин тамакты көп жей баштайт дейт. Аны бери түнү менен көтөрүп чыгып кетебиз. Эми биз мону $120,000 мындай толбойм да муну. Саламатсыздар урматтуу Адыл Акжол YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар туурасында берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз ошол 3,5 жаштагы аты ким эле? Наргизанын ошол оор тагдыры туурасында баяндап беребиз. Наргиза 3,5 жашта жүрөк оорусунан оорут эткен, аба жетишпейт турат экен ар дайымча. Ошондуктан мындай ар дайым бир адам көтөрүп турат экен. Дем ала албай, ыйлап ар дайым ушундай маанайы пас болуп турат экен да. 3,5 жылдан бери ушундай болот. Алгаш тааныштырып берсеңиз, өзүңүз тааныштырсаңыз, кимсиз? Врачтарга көрсөттүңүздөрбү, эмне болду? Мен Топчиев Данияр Урбаевич 1981 кылым. Ошол кызымды больницага апардык да. Апарып Бишкекке. Мына Оштогу көрсөттүк, Оштон Жалалатка жөнөттү. Жалалаттан Бишкекке жөнөтүштү. Ошол жерден операцияны Бишкекте кылат да. Эми Бишкектен отказ кылды. Чет өлкөгө алып чыгып операциясын ошол жакта. Сиз алып туруңуз, ыйлатпаңыз. Ошол жакта операциясын жасатасыңар депти. Бул Кыргызстанда калышпайт. Эми чет өлкөгө алып чыкканга каражат жетпей тур. Элден жардам сурап атасыздар, Өзүңүздүн канча балаңыз бар? Өзүңүздүн канча балаңыз бар? 4 балаңыз бар. Сиз айтып берсеңиз, апасы болосузбу, кантип оорутат азырчы? Абалы күндөн күнгө оорлашып кетти деп чакырдыңыздар да мени чага. Кандай болду? Барган жерибиз калбады. Ошон Жалалатка жөнөтүп, Жалалаттан Бишкекке алып бермес 2 жыл барып келдик. Ошо өзүм бекебизин берип, 2-нчи жыл болду. Жалгыз деп койсом деле жашабот элек. Үйдү көтөрөтүп деп. Жумага чыгуу жок. Ошо мындай чоң бала менен кичинекей балам чоң өйсүн деп апамдын үйүндө болчу. Бергиле ошо немеде болчу эле. Өзүңүз 92 жыл кыласыз. 4 балаңыздар бар экен, улуусу канчада? Ул азыр 8 жашта, 3-класста. 3-класста. Азырда 5 жаш окубайт. Кичүүңүз канчада, кичүү? 9 айлык. 9 айлык, Бул кичинекей балаңызбы? Токтото бериңиз май. Ушунча көп балалуу экенсиз, бирок үй жайыңыздар тамак аштан кыйынчылык болбойбу? Азыр эми айлыктан жардам берет. Бул жакта 2 балаңыздар бар экен, бирок камерага көп кошпой эле коелу, Силер кухняда отуруп тургула, Камерага кошпой эле коелу ол балдарыңызды. Сүйлөй бериңиз. Ошо Жошайлык өкмөтүнөн май берип турат да. Эми кечен карантинде берилди буну. Модомда мына кызыма бир мешоктон un берип турат эле. Мындай un берип турат анча. Дем ала албай кыйналып ыйлайт турбайбы? Буну түнү да анча ыйлайт. Ошко апарып кислородко коюп турабыз. Азыр мындай кыйынчылык болдучу. Ысыкта уже 1 айда 3-4 жолдон барып турабыз азырчы үчтүрүштө. Апарбасаңыз кыйын нагрузка түшө баштайт да. Ана кислородко койгондо уже мындай ишиктер кайта баштайт. Денеси шишип кетеби? Мындай путтары, колдор көгөр ишип кетет да.
Сүйлөйбү өзү? Эми сүйлөбөйт. Сүйлөйт эми мындай ата апа деп сүйлөйт да. Анан тамакты деле ошо мындай көңүл ачык көп сыртка айландырганда гана анча жейт. Анан мындай тынбай жей бербейт да. Анан операциясын жасаткандан кийин уже тамакты көп жей баштайт дейт. Анан бери түнү менен көтөрүп чыгып кетебиз. Түнү менен ыйлайт экен да. Түнү Башка балдарыңыздар жакшы элеби? Бардыгы. Бир эле ушул кызыңыз экен да, Булар неме? Буларды ончо деле көңүл бурбайбыз да, главный нашты менен да. Ушуга көң карайсыздар. Өзү 3 эркек, 1 кызыңыз бар экен да? Ошо менен 4 экен да. Врачтар кандай диагноз коюшту? Эмне кылгыла деп атат эми? Врачтар буну срочно операция жасаткыла деп атат. Анан бизде ондой каражат жок десем, эми каражат жок болсо эми Кудайдан дейт. Бирок 5-6 айдын ар жак бер жагында бүтүрүш керек дейт. Антак кийинкисин биз жооп бербейбиз деп койду да. 5-6 айдын аралыгында операция жасап калган. Андарагына уже биз жооп бере албайбыз дейт. Канча каражат сурады? Эми мен ойладым оларды 150-200 миңдей окшойт десем. Прямо неме Турция менен сүйлөштү, домашний телефон менен мындай чал сүйлөштүлөр. Эң арзаны $120 миң менен бүтөт дейт. Ол дагы биз бияктан неме клапан чыкса дейт. Анан 5-6 адамдын таза иши оорубаган адамдын саны керек. Врач. Ошо 5-6 адам топ. Анан биз ошону чакырганда силер таяр тургула болду деп калышты да. Эми биз мону $120 миң деп толбойм да мону. Азыр өзүңүздүн үй жайыңыз деле жок экен, Сиз кайсыл жерден тургунусуз? Кара Суу. Мен Жаңарыктын правдайынан болом. Кара Суу совхозу көчүп келгенбиз ушул жерге. Анан аягым өзгөндөн болот. Музыкасын. Ошо дагы кыз мененбиз да. Бул былтырлары мындай күч келбей атканда өзү врачтар айткан, эртерээк жасаткыла деп, анан кыйла аракет кылып акча жагын таппай, иленди болбой калганда мен жерге кайрылып атабыз да. Айла жоктон кайрылып. Айла жок болуп калды да. Өзүңүз кайсыл жакта иштейм дедиңиз? Биз ошо кирпич коюп иштейм. Кирпич былтыр иштегенмин да. 2 жыл иштедим, эми мына 3-жылда уже кирпич куйганга деле кол тийбейт атат. Менен элекпиз. Тууган уруктар кандай жардамдашып турабы? Олар деле жардам берип атат болушунча. Мунун каражаты бар экен, жок. Бары берип атат, жогу да жок болуп атат. Кече жакында Бишкекке алып кетип атканда дагы кичине арнардан чогултуп беришти. Эми акча о жерге баргандан кийин суу кемдир паста жок болуп кетти. Бишкекке да алып барып келдиңиз? Бишкекке алып барып келдик кече. Мына уже 1 жум болду да. Келгенибиз 1 жумадан өтүп калды да. Өзүңүз кара жумушта иштейт экенсиз. Сиз үйдө жөн эле беке. Эми сиздердин баягы эл сом дегендерди аштырдыңыздарбы? Эл сом, Сбербанк карталарды аштырдыңыздарбы? Андай эчтин аштырды элексиздерби? Сбербанк, эл сомдор болсо жакшы болот да. Сөзсүз аштырышыңыздар керек банкка барып. Биз да Кудай буйруса YouTubeга чыгаралы. Кайрымдуу адамдар көп Кыргызстанда, чет мамлекетте өзгөчө. Ошо кайрымдуу адамдар сиздерге сөзсүз өз салымын кошот деп ишенемин. Кагаздары бар экен, Кагаздары бар экен. Биз бардык тийиштүү болгон бардык документтерди көрдүк, урматтуу көрөрмандар.
Эгер каражатыңыздар болсо ишенимдүү түрдө салсаңыздар болот. Экран астында үй бүлөнүн номерин жазып коем. Түз байланышка чыгып, абалын сурасаңыздар болот. Сиздерге эми эң негизгиси эле азыр азык-түлүктөр жеткиликтүү, бардыгы, Эми продукция жагынан азыр бар. Эми мына кече карантинге карашты жошайлык өкмөтүнөн мун берилген да, май сайын берилген. Эми түгөн элек да, мындан 2-3 мешок берген о. Ошолор бар, Ошолор бар. Эми мына кызымдын эмесине берилген мундар да. Бирок эми каражат эң бир ушу операциясына гана элден жардам сурайбыз да. Операциясына элден сурайсыздар, Жалпы каражат канча деп атасыз дагы? $120,000. 120,000 дейт. Эми ол низкий сыйнаш экен, эң арзан сыйнаш экен да олар. Эми буну өзүгө түшүрүп дагы жөнөтөсүң деп ошондо сыйнасын айтабыз толук дейт. Эми мен азыркы Бишкекте кандай өзүлөр бар, аны билбейбиз дейт. Биз өздөрүнүн адамдар да бар экен бу жердечи. Операция кылып жасашат экен. Бирок олар ошо өзүнүн аппаратка коюп, өзүгө тартып, анан кийин жөнөтөбүз ошол малга дейт. Жүрөгү оорукчан ошондо парок сиярсы. Клапан бул жерде койбойт экен да. Басабы кичине жакшы болуп калганда. Басат. Бул үйдөн мына үйгө дейин басат. Барбылар ошондо дагы кыйкырып үйлө берет да. Дарман жок. Дарман жок. Көтөрүп эшикке алып чык дейт. Ошо көтөрүп басып жүрөт. Уйкусу келди окшойт. Кичине уктатыңыз. Ошондой кылып жөн жатпайт. Көтөрүп уктайсың да. 3,5 жылдан бери. Ошо. Качта досторума деле кошула албайгам үстүнүсүнө. Киши менен жүрөм да. Мына сыртка чыгып деле отуруп бирөөмөн сүйлөшүп отуруп экен. Чыгып кичине эле сүйлөшүп отурсам үйлө бакырат да. Түнү сааттан ошо 1-2-де оюнган болсо болду ошо. Уйкусу келгенче наркылып көтөрүп сыртка чыгып ушундай кылып жүрөбүз. Тууган уруктарыңыздар дагы канчалык каражат чыкпайт экен теми? Эми болушунча жардам кылабыз деп атат, эми кимиси канча берет, аны эми токтойбуз. Сиздер азыр кайсы мамлекетке алып барасыздар каражат топтолсо? Бизден каражат болсо ошо Түркия жакшы деген ой болуп атат да. Эми мына Россияда дагы кылат деп атат, эми бул билбейбиз, эми көрөбүз экен. Экөө менен тең сүйлөштүрөм деп атат. Мына детский больницада ОШТХБКда болайт да. Россиядан дагы келет. Россиядан бирөө келип неме кылды, ол только тамыр менен операция кылат экен байганда. $3,800 путур берем деди, бирок onu дагы кийин ол деле кылып бере албай калды да. Анысы. Аны кылып бере албайбыз. Бишкекке алып бара бергиле деп койду. Жүрөгүм немеси чоңоюп кетиптир дейт. Эми кайрымдуу адамдардан жардам сурайсыздар, Сарма жардам кылып койсо. Рахмат, биз дагы YouTube каналыбызга киргизели. Ардактуу YouTube көрөрмандар, биз сиздер менен коштошобуз. Бул үй бүлө менен байланыш үчүн дагы бир жолу кайталай кетейин. Экран астында номерлер жазылып турат. Түз байланышып өзү менен сүйлөшсөңүздөр болот. Ошондой эле акча каражатын которсоңуз болот. 3,5 жаштагы кызыңыздын аты ким? Наргиза. 3,5 жаштагы Наргизанын өмүрүн сактоого салымыңыздар да кошуңуздар. Саламат алыңыздар. Операциясын жасаткандан кийин тамакты көп жей баштайт дейт. Аны бери түнү менен көтөрүп чыгып кетебиз. Эми биз $120,000 эми туулбайм.